Демонтируй. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Мына таксиде, доставкада иштей жагдайларда азыр братанга айттым, кичине интервью берип коюң дедим да. Азыр айтып берет, көрүп аласыздар. Assalamu alaikum братан. Кандай саңар? Доставка легалар деп койсоңуз. Орустарга тамактарды ташып жүрөбүз. Жумуш Кудайга шүгүр, мына сезон башталды. Сезон башталды. Чата. 7-8 миңден кем эмес бияк. Минимум, а? Эртең дагы жаңы жылга жакын Кудай буйрса 10-15ке чейин чыкса, дагы жакшы болот. Кудай кааласа. Майбак канча да расход? Сонун айдады да. Майбактын автоматынан алып алгам. Жүндең, а? Штрафтарга түшпөй атасызбы? Эми түшсөк төлөйбүз да. Сиз эмне дейсиз? Ошо Бишкекте ошто биздин борбор калабыз да, Бишкек ош болсо эми экинчи борбор да. Ошол жакта мисалы жашаган адамдар бияка келип боп кеткиси келет да. Келип боп кетсе болобу ушу? Жөнөкөй мать салып алып, мисалы үчүн. Кандай дейсиз? Россияндардан нан жеш кыйыныраак да, кичине. Чыдаш керек да, чыдаш керек. Сабыркын иштесе болот. Истесе болот. Мисалы ака мындай да, ака дей берейин, оштон болобуз го бардыгыбыз. Мисалы келип туруп 2 жыл кат иштеп бир машина үй жайды оңдоп алып, тихо барып жашаганга возможность бар да Москвада, туурабы? Бар. Сен мисалы Бишкекте 50 миң да нормально тапсаң. Ошто 30 миң болушу мүмкүн. Мисалы средний. А Москвага келип 100 миң, 50 миң акча тапса болобу, брат? 200 миң тапса болот. 200 миң тапса болот, а? Табат балдар стройкаларда дан табат, таксидерден табат мисалы үчүн. Мынакей туугандар, браттын интервьюсуна чоң рахмат. Аты жаныңыз ким? Иштикайла. Иштигиңиз? Абдырасулов. Абдырасулов, мени рахмат. YouTube каналдан көрүп, лайк басып коюңуздар, а? Мейли ака, жакшы иштеңиз. Бузулбасын машинаңыз. Мынакей туугандар, силерге мындай жөнөкөй интервью болду. Кудай кааласа, мындан кийин да чыгарып ушундай роликтерди көп чыгарып турабыз.